Su meselesi çeçi boyunca en birinci etapta biz 2 yanvardan başlaganбыз, жаңы жылдын башында эле. Ал жана скважиналарды, эски скважиналарды реабилитация кылып, анан жаңы скважиналарды казуу боюнча. Ал биринчи этап бүтүп калды. Бул кийин суунун объему да көбүрөөк сурат да жаңы насос, койсо. Террас су. Аны бияка алып келип койбой. Бол жака кеткенде 150 мега кетет. Эчтекени күтпөй эле жасай бериш керек. Эчтекени күтпөй эле параллельно могу сууга тиешелүү жумуштун баары бирдей жүрө бериш керек. Жақсы чыгып атат да, Объемда жақсы. Жумуш көп болот. Бир тешебиз сааттын баарын боюнча. Жакшы, молодцы. Мондай бактерия станоктор бар. Азыр биз реабилитация жана жаңы бурулуп жаткан жалпы 12 ушундай бактерия станок болот. Ал эми азыркы биздин Террас деген биздин скважинабыз секундасына 65 куб суу берет. Суткасына 1,5 минуттан ашык суу берет да. Азыр биз расчет кылып атабыз. Эгер биз ар бир скважинадан ушундай 1,5 минуттан суу алсак, Кудай буюрса, мындан сырткары биздин дагы биринчи проектибиз, мындан кийинки проектибиз суу кампабыз бар. Ошондо биз шаардын элин жанагы жааган мезгилде үзгүлтүн суу таза суу менен камсыз кылуу тапшырмасы үстүндө иштеп жатабыз. Жакынкы айларда Кудай буюрса бул долбоорго күтүп аягына чыгат. Бизде билесиңер, жылына 30 жол суу өссө, ошонун 28-80-90% кызыл кыштак деген коктон өчөт. Бул боюнча ошол долбоор башталган. Азыр ошол жердин өзүнө биз 7 ловушка курдук. Бул ошол сууну кармап турчу бассейн, селди кармап турчу бассейн. Бул эми кече байкасаңыздар керек, мына март айында 2 жол суу жамыр жаады. Ошондо көгүттү суу өчөт деп. Жол өчкөн жок, себеп ошол ловушкалардын эсебинен өчкөн жок да. Ал жерде ошол 7 чоң бассейн бар. Сел келгенде ошол бассейнге бурулат. Бассейндер толуп 7 толгунга чейин биз 5-6 саатты кармай алабыз да, ошо мененчи. Азыр моун баары түстөлөт, моун түнүн суу өтөт дейм баста такай. Ооба, основной суу өтөт, наракта өтөт. Бирок суу сел келгенде жайында бияк өтөт. Мына жер 5 см бийик болуп калыптыр эле. Мэрби? Ошо. Отур эле. Башикешөла коебуз болду. Орозо кабыл болсун. Бул бийик болот, бул сваркалаганда ошо менен туруп калат, Бир келет да. Анан суу жактан турбай, ошол жерден резкий 7 метрге түшөт суучу. Бул деген. Ошон үчүн напор нормально болот да биякачы. Түнөш керек бияка. Бүтмөйчү. Капап келдим бияка. Анан бияк түстүп наракка өтөбүз. Наракка беттин шлюздун бурушубуз керек. Ал жерде үчкөндүк иш бар. Моерге болот ортосуна. Ыстыктар эчик болбойт бекен? Ажырап кетпейт бекен? 2 метр жердин астына кирет. Анан үстүнө чоң таштар коюлат. Анан мынанын ичине бетон куюлат. Анан буга еще уланат. Азыр жердин астына койгондо анан билинет. Бул негизгиси ошол баягы таза суу чечүү максатында мээрдин тапшырмасы менен жасалган жумуш. Биз ушул Төлөкөн айын аралап өткөн Кодогочун каналы бар. Бул ошол сел келгенде, эки сел келгенде, баягы эки коктудан бул жерден сел акпайт. То есть бул канал селдин үстүнөн келген таза суу. Бул жерде коопсуздугу боюнча биз ошол атайын адистерди чакырдык. СЭСтин кызматкерлери келип өздөрүнүн оң баасын беришти.
азыр как раз биз экспертизага дагы бердик. Бул жерде ошол эң негизгиси эле баягы жамгыр жааганда, ак бура улайланганда таза сууну жанагы биздин плотинага алып баруу маселеси да. Эң негизгиси бул өзгөчөлүгү бул ашар жолу менен болуп атат. Ашар жолу менен Кудай буйрса бир жакынкы 10 күндө биз бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Жетишесиңерби? Жанагындай трубалар эле мындай эле. Жан колодец койгондой трубаларбы? 5 метр экен. Узундугу. Биринчи этап менен азыркы Төлөкөн айыл өкмөтүнүн каналдан тартып атабыз бир труба менен, бул ашар жолу менен чогуу. Бул ушу биринчи этап бүтүп калды, Кудай буйрса. Анан кийин эми экинчи этабы менен жайында резервуар курулат. 6000 кубтан 4 резервуар. Баары бириге 24000 куб. Ошо менен экинчи этабы менен жай менен курулуп бүтүп калса, ошо менен суу маселесин чечип коебуз, Кудай буйрса 100%. Анан эми кийинки АБР менен 3-чү этап бар. Бул 2 жылда, 3 жылда аша турган. Папандан труба тартуу боюнча. Ал 3-чү этап. Эми ал бир 2-3 жылдын ичинде ашышы мүмкүн. Ага чейин биз өзүбүздүн каражат менен бияк суу маселесин чечип койгон атабыз, Кудай буйрса, быйыл чай менен.